биринчи будайды өндүрөбүз. Күздүктөн эмес, жаздык будайдан өнөт. 4-5 күндө өнүп чыгат, жылуу жерге өндүрөбүз. Өндүргөндөн кийин будай өнүп өзүнүн калыбына келет. Калыбына келгенде соку менен жанчабыз. Соку менен жанчып, анан ширесин алабыз. Ширесин алып, анан тегирмендин унунан эме кылабыз. Атала кылып, атала чайып, анан казанга майды куябыз дагы, биринчи 41 токоч кылабыз. Анан түпкүрдөн жасаган, ушу түпкенелер жасаган ата-бабаларды эскерип, Куран окуйбуз. Андан кийин анан бышыра баштайбыз. Бышырганда түбүнө биринчи 41 таш салынат, жаңак салынат, өрүк, мейиз, анан набаткант салынат. Азыр эмне кылып атасың? Азыр биз бунун сүмөлөктүн аталасын даярдап атабыз. Казандон Шам тигип атат, 7 шам. Азыр салбайбыз, неме. Мен атам бір туғанымдай таш тегірмен 82-жылы таш тегірмен құрғанда бірінші болу. Ошондо мен чоңын жасаған жасылар. Тілектеріңізді қабыл қылсын. Аллах акбар.